Ушундай фитна заманда азгырылбай кантип жашайбыз? Туш-тушка душмандар турганда ынтымактын дарысын кайдан табабыз? Балдарыбыз YouTube, TikTokто аалым кары кантип чыгарабыз? Бетте сакал, колдо чок самоор, диндин даамын кантип татабыз? Жамандыктан кантип кайтарып, кантип жакшылыкка тартабыз? Көлдө экен эң аз аалымдар, мыкты кадрларды кантип чыгарабыз? Кек сактаган шайтандын да сыпатын көкүрөктөн кантип алып чыгабыз? Акчага да алдангандар аз эмес, коркуу сезимди кайдан кантип табабыз? Айта берсе убакыттар билемин, сабактарды калтырбай угуп келемин. Аллахтын узун өмүр сизге тилеймин Аллахтан. Бул сабактан пайдалуу илим алып кетели дейт. Сиз ыр менен айттыңызбы, өзүңүз баштадыңыз. Эми жооптугуңуз эми. Ответканы угуңуз азыр. Чубак устаз кайтыш болгондо раматылык Чубак устаздын элесин жандандырып анан ыр чыгаргам да. Туура жолго кайтуу деген сөз. Сиздин суроолоруңузга жооп болот. Чубак устаз өлгөнүн угуп бир адам келет, күнөөкөр адам. Анан ошо айтылып атат азыр. Тообага ашыктар адам күнөөкөр деп айтпадым. Күнөөкөр дегенге акыбыз жок, ал жараткандын иши. Өлүм алдында ал олия, Кудайга жакын адамга айланышы мүмкүн да. Өлүм алдында. Тообага ашыктар адам дедим, экинчиси аалым адам. Чубак устаздын элеси тирилип жооп берип атат дегендей. Тообага ашыктар адам үчүн көңүл буруңуз. Арам үчүн ойлосом баарын бердим, ой токтотпой арамда шапар тептим. Чубак аажы өттү деген кабарды угуп, жан дүйнөм муңга толуп сизге келдим. Орозонун көп жыл өттү тута албай, уйкуда өттү нечен намаз тура албай, ала жипти нечен жоло кесе аттап, арамга бардым жаратканга эч уя албай. Экинчи аалым адам. Көөдөнүңдө аз инсабың ойгонуптур, көкүрөктө ак ыйманың козголуптур. Кудайдын топугу мээрим ошол, периштең туура жолго колдонуптур. Тообага ашыктар адам. Жаман ишим уланып токтободу, же уятым ойгонуп козголбоду, эркимдин алсыздыгы себеп болуп, канча жол артка кайттым окшободу. Канчалаган күнөө ишке барбайын, туура жолду түнөк тартып турчу элем. Баскан изим тетирине карабай, Чубак устаз насааттарын укчу элем. Калган жашоом бир Кудайга аманат. Эми кантсем мага тообо жарашат. Тажап бүттүм күнөөнү жасагандан. Денем, рухум туура жолду самашат. Аалым адам. Тообонун 3 шарты бар эгер билсең. Кудайым кабыл кылат чындап келсең. Өткөн күнөөң кечирилет насип болсо, бек болууга тообого сөзүң берсең. Чечим чыгар жүрөк менен тилиңден. Өткөн ишке өкүнгүн чын дилиңден. Келечекте экинчи рет аткарбайм деп бир Аллага жалбарып тилек тилен. 4-нчү шарт адамдарга багыныңкы, тилиң колуң тийген жаш менен карыныкы, акысын адалдап астынан үзүр сура, садака бер кыйын болсо табылышы. Алмаштыргын жакшыларга чөйрөңдү, таза сакта алкым менен көөдөндү, эң жакшы илим жолун тандагын, жыйыштырып өйдө ылдый жүргөндү. Ар бир иштен жакшылыгын көздөгүн, киришпестен талдап алган өзөгүн, алаканга адал иштен байлык топтоп, муктаждарга тийип турсун жөлөгүн. Ахлы суннат туура жолун тандагын, Матуриди түз багытын кармагын, Имам Азам мазхабында алым болуп, туура жолдун туусун кармап талдагын. Атыр 3 сап калды. Жетимдерге кыр аркаңды салбагын, абийриңди бөөдө төгүп чачпагын, ойлонбостон ар бир ишке бет уруп, өмүр бою жаманатка калбагын. Өзгөлөрдү жакшылыкка чакыргын, дааватчы бол деген сөз. Тахажжудта элиң үчүн жалынгын, ширк ишинен эл көрсүндөн оолак болуп, ихлас менен бир Кудайга табынгын. Көзүңдү айыптардан жумуп жүргүн, ар момундун жүзүнө күлүп жүргүн, ыйманы бар билимдүү жаштар менен салым кошуп өлкөңдө өнүктүргүн. Акырында айтар сөзүм тыңдагын, ыйманыңа кыянаттык кылбагын, мазлумдарга жапа кылып кокустан эки дүйнө чегип калба зардабын дейт. Жооп болду да, туурабы?